жаныңда таяныч келет. Күнү уйку көрбөй бизди карайт. Жан дүйнөнү таза ким айда? Окумуп төлөгөнө? Молодец, молодец. Кандай таптуу женекебиз. Азаматсыз. Рахмат. Чоң рахмат. Сабақты баштарынан алдым, мен сіздерге жақын думан айтам Калифорнияда бул өстүрүлөт. Бул өстүрүлгөндө мындай экен. 10 жыл бою жердин астында жатат экен. 10 жыл жердин астында жатып, эгерде ошол 10 жыл ичинде бир күн суу коюлбай калса, бул дарак чыкпай калат экен. 10 жыл суугарып, 10 жыл карап, 10 жылдан кийин анан мына ушундай чоң бийиктиги 400 метр. Бийиктиги 400 метр. Ал эми кенендиги өтө кенен. Кенендигин айтканда машина ичине кирет экен. Бул даракты эгер мынтип оюучу болсо, машина кенен кирип турат да. Машина кире турганчалык кенен, бийиктиги 400 метрдик секвоя дарагы. Бул секвоя дарагы өстүрүлгөн. Андан кийин мен сабактын башында силерге айтып өттүм, акырында бушуктаганда кайра ошо даракка кайтып келебиз. Анда эмесе мен сабагыбыздын максаты. Бүгүн сиздер урматтуу ата-энелер, тарбиянын маанисин, ата-энелерге мен тарбиянын маанисин түшүндүрүп берем. Бул жактан азыр мен сиздерге буларды айтып берем. Андан кийин баалуулуктардын ролу, баалуулуктардын тарбиялоодо, баалуулуктардын ролу боюнча өзүмдүн классым менен кичинекей көрүнүшүбүз бар. Андан кийин үй бүлө өнүктүрүүдө тарбия баалуулуктарын өнүктүрүү боюнча кеңеш берүү. Бизге улуу ойчулдарыбыз, акылман насааттарыбыз, улуу педагогдорубуз бизге айтып кеткен насааттарын сиздерге айтып өтөмүн. Анда бизде мындай окуучулар, апаңардын сөздөрү, мисалы, балдарга түшүндүм, апаңдын силерге айткан сөздөрү. 5 манжаны кадимкидей муктулап чыгабыз, менин ушундай айткан сөздөрү дегендей. Сага айткан акылмасаң жазасыздар. Ооба, 5 эле. Кааласаңыз оң колуңузду, кааласаңыз сол колуңузду. Ооба. Эме деген бир жакшы сөз бар да, тарбия багытында. Билимдүү болсоң дагы жок, тарбиялуу болушуң керек да. Билимдүү болгон менен тарбияң болбогондон кийин бекер. Ошон үчүн мен балага эненин айтканы сиз айткандай
нур аркылуу бир мээрим аркылуу ага сиңип турат да. Ошол үчүн мен баламды тирегим дейм. Ал өзүнү мындай башкача сезет. Апага тирек болгондугум, атактуум деп элдин уулу бол дейм. Садагам адептүү бол. Танашым дебемчи чоңоюп калдым дейт. Мен үчүн ал бала бойдон да тарбиялуу бол. Ананайын дегенди көп колдоном. Адамгерчиликтүү бол. Менин нурум, мээримдүү, боорукер бол. Ар бир сөзүбүз биздики аларга аябай жакшы сиңет да, айрыкча эненики. Себеби ал мээримди, боорукерликти сүт аркылуу алган. Ошол үчүн катты урушканда дагы атактуу болгур, бай болгур, элдин уулу болгур. Каргап биз кечирип коюңуздар, биз жашоодо турмушта мындай нерсени көрүп өскөнбүз да. Өйлүгүңдү көрөйүн, катта жүрөсүң. Мисалы, тооба кылдым го мындай. Же мындай болгон нерсени айтышыбыз керек да, биз жасалмадан алсын. Тоомуз дегенде угабыз да айрым бир үйдөлөрдөн. Кудай сактасын ушундай нерседен өзүбүздүн тилибиздин ушундай атактуу бол, бай болгур, элдин уулу бол деп урушуш керек экен. Ошон үчүн тилибизди ошол нерсеге жөндөсөк, ал ошо мээрим, ага чачыраган нур аркылуу балага сиңип турат. Ушу мен айтайын дегем. Мени жылытып турат экен да. Дайыма мен кыздарыма жылуу сөз менен баштаймын. Мисалы, насаат айта турган болсом, эң негизгиси бул баладагы тарбиянын баалуулугу анын ыйманында экен да. Биринчиден мен ошол жакшы сөз менен ыймандуу, же болбосо акылдуу, билимдүүмүн деп туруп анан насаатымды айта баштайм да. Эң негизгиси сен жашооңдо максат кое бил, же болбосо сен чынчыл бол. Чындыкта бардык, кайсы учур болбосун чындык, акыйкаттык алдында турат деп ушундай чынчыл бол деп. Андан кийин эмгектенүүдөн эч качан тайынбаган, дайыма эмгектенели. Бул дайыма муктаж адамдарга мындай жардам колун сунганда эч качан унутпа деп. Жардам колун сунган мыкты инсан бол деп. Рахмат. Мен апам көбүнчө айта кетет, өзүңдө көп нерсе болсо дагы адамдар менен бөлүш дейт. Бул муктаж адамдарга жардам берип, өзүңдө көп нерсе болсо дагы адамдар менен бөлүш деп ар дайым айтат да. Анан мугалимдерге жакшы сөз сүйлө жана мугалимдин айткан сөзүн ук дейт. Эмнеге дегенде бул мугалим айтканда бул ошо жашоодо да керек экен, керек деп айтат. Ошондуктан ар дайым мугалимдин айтканын угуш керек. Жана ар бир адамдын ардактап саламдашып, ар бириге саламдашбайт деп айтат да. Тарбиянын маанилүүлүгү бул ийгиликтүү жашоо. Эгерде караңыздар, жанагындай Томас Альва Эдисон да айтып өттүм го. Эгер ошол жерде апасы ишенип жакшы тарбия бергендиктен бул улуу инсан болуп чыкты. Бул туура тарбия бактылуу жана ийгиликтүү жашоонун көрүнүш аткарып берет. Азыркы учурда Томас Альва Эдисон ролунда Раймон Санжарбек 8 класстын окуучусу үйүнө катын көтөрүп келди. Мугалимдердин апасына жазган каты. Апа сизге мугалим кат берди. Апа сизге эмне болду? Эмнеге ыйлап жатасыз? Балам, алдынан сени эжекең мактап жазыптыр. Күчтүү, акылдуу дептир. Сен мектептин баардык программасын билет экенсиң. Ошондуктан сени мен окутам. Алардын күчү жетпейт экен. Ошол кичинекей балалык чагындагы
эжекеси апасына жазган катты жылдар өтүп чоңоюп улуу инсан болгондон кийин өзү окуп турган учуру. Урматтуу ата-эне, сиздин балаңыз акбес жагынан артта калган. Сиздин балаңызды окутууга жөндөмүңүз жок. Балаңызды окутууга атайын окутуучу мектепке бериңиз. Көрсө ошол убакта апам мени алдаган турбайбы. Апамдын мага ишенгендиги үчүн ийгиликтерге жеттим. Рахмат сизге апа, түбөлүккө ыраазымын. Анткени эненин бактылуулугу балдардын туура тарбия алуусуна эң чоң таасир дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде эне балдары, энеден жогонда бул атасы. Ата камкор болот. Ата айтып, ата сырткы тон, эне ички тон. Эне ичинде үйдөрдү. Ата мисалы үчүн материальный жактан иштеп таап келсе, ошол акчанын эсебин таап, ордуна жай-жайына коюп, балдардын тарбиясына берип, оюндун шарты мындай. Азыр бул жерде сиздер бир гана топ көзүнү жумуп алып, бир ата-эне сиз сүрөттөйсүз балаңызды. А сиз көзүңүздү жумуп боюнча мынага тартасыз. Сиздин сүрөттөгөнүңүздү. Сиз сүрөттөңүз балаңызды. А бул жакта сиздер көзүңүз ачык бойдон эле сиздер сүрөттөйсүздөр. Кыз ажеке, сиз сүрөттөйсүз. Сиздерден бирөөңүздөр сүрөттөйсүздөр, бирөөңүздөр тартасыздар. Анан ошону бул жака бирөөңүздөр келип спикер келип бизге жактап берет. Жакпасак болобу? Ооба, ал элестетип сиз жок, сиз жөн эле мындай сүрөттөн бияк элестетип тарта берсин. Ой, молодец, ориентация вообще сон экен. Сиз кааласаңыз адам дегенingерге биринчи орундарды ээлеп таймаштар олимпиадалардан Биздин балабыз жаңы мектепке Жазып чыгайм. Ушуга сөз жазасыз. Ручка менен, кызыл менен. Айым күнүм не ичке толтуруп. Эми тамырдан баштайбы? Биринчи тамырдан баштап, тамырдан башында күйдөнүн астына жазма. Çöyrenin boyuna Kom, çöyre. Жалпы ком, камтылат. 10 kol деген ya. Biz kız adebi kımbat деген тема койдук. Бул кыз adebi кымбат бул биздин кыз бала эненин мээримдүү Гүлмирол Жабаева. эненин бир Гүлмирол Жабаева. оң колу да. Анан бул эне мамлекеттин эң кандайдыр бир күчтүү бир тиреги да болот да, биздин мамлекетибиздин жетишкендик себептери ушул эне болот. Анан бул кыз баланы жакшы тарбия кылсак, биздин мамлекетибиз өнүгөт, билим тарбиясы жакшы болсо, жакшы балага билим тарбияны жакшы берип, жакшы жетишкендиктерге жетишебиз. Анан бул китепти тапканыбыздын себеби кыздарыбыз билимдүү, илимдүү болуп, азыркы учурда жогорку кеңештерде дагы уже аялдарыбыз барып калган, ошолордой болсун деген мааниде анан гүлдү тапканыбыздын себеби бул кыздарыбыз гүлдөй назик жана жароокер, ошондой мааниде тапканбыз. Анан бул күзгү биздин энебиздин көзү байланып оконуга байланып сүрөтүбүз келишпей. Күзгү бул кыз бала өзүнүн күзгүдөн карап, адам өзүнүн ким экендигини күзгүдөн карап билет го, ошол сыяктуу кыздар ар дайым күзгүнү карап өзүнүн кандайлыгын, сулуулугун, назиктигин сезе билсе, мындайча айтканда биздин бир жашообуз жарык болот да. Ошол мааниде таптык. Анан бул эне, бул ушул кыз кандай ана эненин тарбиясын алат го. Кызды үйдө кылып жатпайт, энесин көрүп кызын ал деген сыяктуу. жүрүп элек. Дайыма денсаулык болуңуздар. Бүгүн бизге берилген Ооба. жакшы алууга аракет кылдык.
азыр убакыт болсо дагы көп нерсени кабылдамаган экен. Биздин темабыз чырпыкты чынар кылып жетиштирүү деп койдук да. Биз кичинекей чырпыкты чоң дарак чынар кылып жеткирүүдө өзүбүздүн балдарыбызга берилген тарбияны чагылдырдык. Эми мында биз дарактын сүрөтүн тартканыбыздын себеби балдарыбыз кичинекей төрөлгөндөн баштап, эненин курсагынан баштап биз өзүбүз тарбияны бергенге аракет кылабыз да. Биз курсакта болгон мезгилде эле жакшы сөзүбүздү айтып, китепти көп окуп, анан өзүбүздүн жүрүш турушубуздагы Балага дагы биз энелер ата-эне жол көрсөтпөсөк, тарбия бербесек, ошондой бала кыйнап калат экен. Турмушта жолун таппай калат экен, көзүн жумуп койсок. Бала каяка басышын билбей калат экен. Сиз тартып аттыңыз, ушунча кыйналдыңыз, караңгыда. Бул ошону айткым келди. Ал эми көзү ачык турганда сиздер сүрөт тарттыңыздар, кенен масштабтуу, бүт бардык оюңуздарды бүт түшүрүп бердиңиздер. Мун ошону айткым келди. Биз балага тарбия бергенибизде, бүт акыл насаатыбызды айтканда, ошо бала турмуштан өзүнүн ордунун, өзүнүн жолун табат экен. Мен ошону айткым келди, бул оюн аркылуу сиздерге. Аткарган эмгеги калбадыбы? Андай онон 2 алып коюңуз да. 10 болчу да. 10 болчу да. Бак биздики бүт да максат сегиз болсун алсын да. Азаматсыздар. бирөө иштейт да. Так, урматтуулар, эми караңыздар. Үстүңүз пирамиданы. Пирамида толук көрүнсүн, мен пирамиданын түшүндүрмөсүн чечип берейин баштапкы деңгээлде. Урматтуу ата-энелер, сиздер ушул пирамида оюнуну үйдө балдарыңыздар менен ойносоңуздар, бала менен эненин ортосундагы мээрим, экөөнүн ортосундагы байланыш, бул ушунчалык балага болгон ишеним, балага болгон камкор, балага болгон шыктандыруу ушунчалык жакшы жардамын берет бул оюн. Урматтуу ата-энелер, стакан пирамидалар балдарыңыз менен бирге өткөрүү үчүн кызыктуу жана пайдалуу оюн болуп саналат. Бул оюн сиздерге анан муну алып кеттиңиздер, ар бириңиздер азыр мында мен сабагыбыздын QR коду бар. Мындан Google'дан интернеттер ачып туруп эле Google'дан эме кылсаңыздар сабак ачылат. Интернет жакшы жерден ачылат. Интернет бул касыпта бир аз слабыйраак. Интернет жакшы жерде бул ачылып, мен текшерип көргөм, бар ачылып атканда. Ооба, ачылат. Интернет жакшы болсо муну алып иштетсеңиздер болот.